Саламатсыздарбы урматтуу достор. Мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышынан сиздер менен жолугушуп жатабыз. Биз бул жолку чыгарылышта банктардагы электрондук кызматтар тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы электрондук кызматтарды колдонууда кардарлардын укуктары, милдеттери тууралуу дагы азын-улак кеп кылып маалымат берүүнү чечтик. Ал үчүн бизге студиябызга атайын конокту чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыра кетейин. Нургазы Келдиев, Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнүн жетектөөчү инспектору. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Биринчи ошол жалпы суроосун деги эле ошол коммерциялык банктар түрдүү электрондук кызматтарды кардарларга сунуштап колдонуп келебиз. Бирок алар ошол электрондук кызматтарды ошол колдонууга берерден мурун Улуттук банк өз көзөмөлүнө алабы, Улуттук банктын уруксаты керек болобу? Мына ошолор боюнча айтсаңыз. Сөзсүз түрдө Улуттук банк ал системаларды көзөмөлдөп турат. Коммерциялык банктар өздөрү иштеп чыгат, алар киреше табууну көздөгөн системалар болгондуктан, бирок өздөрүнүн долбоорлорун ошол жаңы системалар боюнча проекттерди Улуттук банкка алдын ала жөнөтөт. Улуттук банк керектөөчүлөрдүн укуктары жагынан, башка жактардан тобокелдиктер барбы, жокпу талдап чыгат, андан кийин аны пайдаланууга уруксат берет. Демек, бардык коммерциялык банктардын ошол электрондук кызматтары колдонууга берерден мурун сөзсүз тыкыр көзөмөлгө алынат. Тобокелдиктер алдын алуу максатында минималдуу талаптарга ылайык текшерилип чыгат. Ал жерде маселен ошол керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоого алган кандай талаптар болот сиздерде, мисалы? Бул акча каражаттары болгондуктан бул өтө кооптуу болуп эсептелет. Ал акчанын жөнөтүлгөндөн тартып өз дарегине жеткенге чейинки мезгил бир тарап жоопкерчиликти алыш керек да. Эгер ал ишке ашпай калган учурда ким жооп берет, кандай тобокелдиктер бар, бардыгы талоодон өтүп, анан ошол системанын иштешине көз жеткенден кийин гана уруксат берилет. Маселен, бир ошол окуяда мен ошол банктык эсебим аркылуу эле сизге ошол атайын бир банктарга барып отурбастан эле электрондук кызматты пайдалануу аркылуу сиздин эсебиңизге акча которууну чечтим. Бирок кандайдыр бир ошол эсепти терүүдөн бир сандардан ката кеткен мүчүлүштүктөр орун алган болсо, мындайда мен кандай кадамдарга барышым керек? Мисалы, ал жерден кайра эле акчаны артка кайтарууга мүмкүнбү? Ушул система кандай жүрөт? Негизгиси бардык кардар так билиш керек. Ушундай туура эмес жөнөткөндөн жооптуу болуп, жөнөтүүчү тарап жооптуу болуп эсептелет. Ошон үчүн ал жерде дароо эле жөнөтөрдөн мурда бир сыйра текшерүү керек, цифраларды текшерүү керек. Ошол эле учурда параллелдүү түрдө аты жөнүн толук текшерүү керек алуучу тараптын. Бирок ошентсе да кандайдыр бир жаңылыштыкка жол берген учурда дароо убакыт кетирбестен ошол кызмат көрсөткөн коммерциялык банкка кайрылуу керек. Аларда кандайдыр бир учурда токтотуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Акчаны артка кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда эсепке түшүп калган болсо үчүнчү жактын, ал ошол эсеп ээсинин да макулдугу аркылуу кайтарууга болот. Банкка кайрылуу кандайдыр бир негиз керекпи? Мен ушинтип туура эмес которуп алдым деп үчүнчү жактынга которулганын далилдөөчү бир факт алып барабызбы же жөн гана кайрылуу жетиштүү? Мен ушундай адашып калдым деп да кайрылса болот. Текшерилип берилет. Ошол эле учурда дагы бир жагдай, маселен ошол банктар, коммерциялык банктар өз ошол керектөөчүлөрүнө, кардарларга дейли, бир билдирүүлөрдү жиберүүдө акы алынган учурлар бар да. Маселен, менин эсебиме акча келип түшсө, сиздин эсебиңизге акча келип түштү, мисалы эмгек маянаңыз деген билдирүү келсе, менен кызмат акы алып калат. Бул канчалык мындай деңгээлде негиздүү, анан эмненин эсебинен ушундай кошумча кызмат акылар киргизилген? Бул кызмат акылары ошол керектөөчүлөргө, кардарларга кызмат кылууну жакшыртуу максатында келип чыккан болуп эсептелет. Билдирүүнү кардар эгер ошол билдирүүнүн кызматына пайдалануу канааттандырбаса, аны токтотуп коюу укугуна ээ кардар. Бул кызмат мага керек эмес деп банкка кайрылганда, банк ал кызматты өчүрүп коет. Бирок ал кызматтын пайдалуу жагын көрүп, мага ар бир эсебимде кыймыл аракет сайын билдирүү келип турсун деген ушундай каалаган кардарлар да болот. Ошон үчүн ошондой кызматтар келип чыккан. Ал кызматтар да түздөн түз банк уюлдук байланыш операторлору аркылуу иштегендиктен кандайдыр бир чыгымдары болот. Ошол чыгымдарды жабуу максатында акы алынат.
Коммерциялык банктар менен келишим түзөрдө алгач келишим кагазы менен дыкат таанышып чыгыңыз. Бул сиздин кызматтарды колдонууда түшүнбөстүктөргө дуушар болушуңуздун алдын алат. Маселен, сиздин эсебиңизге акча которулганы, СМС билдирүү сыяктуу кызматтарга акы төлөп калышыңыз ыктымал. Тагыраагы сизге келген билдирүүлөр үчүн эсебиңизден автоматтык түрдө акча төлөнүп калат. Эгерде мындай кызматтар сизге зарыл эмес болсо, коммерциялык банкка кайрылып баш тартууга укуктуусуз. Ошол эле учурда азыркы учурда билесиз, каалайбызбы каалабайбызбы ошол эл аралык акча которууларды пайдаланабыз сөзсүз түрдө, миграция себеп дагы башка учурлардан улам. Ошол эле учурда мисалы электрондук акча которуу дейли. Маселен, мен бир жакыным Орусияны эле алып көрөлү. Орусиядан ошол мага акча котороордо кошумча банктын кызмат акысын ал жактан төлөп туруп которот да. Бул жактан дагы айрым учурларда айтып келишет, ал жактан кызмат акыны төлөгөндөн кийин бул жактан да биз кошумча төлөп калган учурлар кездешет депчи. Бул боюнча эмне дейт элеңиз? Негизи эл аралык акча которуу системаларында кызмат которгон уюмдун кызмат акысы бир тараптан гана алынат. Же жөнөткөн тараптан, же алуучу тараптан. Эки тараптан кызмат алынбайт. Айрым учурлар кездешип калат. Мисалы, ал жактан, мисалы, Россия Федерациясынан акча которулат. Бул жакта сом менен алуу боюнча, ал жерде жөнөтүүчүнүн тандоосу болот да. Ал жактан сом менен алат деп коюшу мүмкүн. Бул жакта келишим негизинде ошол банктын курсунда бир аз айырмачылык келип чыгышы мүмкүн. Бирок андайларды жөнөтүүчү менен алуучу өз ара келишкенден кийин жөнөтсө туура болот. Эки тараптан маалымат болгуга тийиштүү бири-бири менен кандай системадан жөнөтүп жатат, анын ыңгайлуулугу кандай, комиссиясы кандай, негизинен бир тараптан алынат. Ошол эле учурда мисалы эми түрдүү банктарды билебиз, ошол кошумча кызмат акыны түрдүү суммада алышат да. Негизи канча пайыз болушу керек? Ал боюнча так бир чектөө жок. Бул да мындай рыноктук баа менен конкуренциянын атаандаштыктын негизинде белгиленет. Башка эле товарлардын баасы деле мындай конкуренциянын негизинде, атаандаштыктын негизинде белгиленген сыяктуу эле. Мисалы, кайсы бир коммерциялык банк комиссияны жогору коюп койсо, ал өзүнүн кардарларын жоготот. Ошол карта менен балким мага ыңгайлуу жерди карайм, башка банктардын кызматын пайдаланып акчаны ошол башка карта менен ала турган болсом, мисалы, кошумча кызмат акы алат. Мисалы, мен бир банктын картасы менен башка банктан акча ала турган болсом, кошумча кызмат акы алат. Бул эмненин негизинде иштелип чыккан да? Эмне үчүн мындай система иштейт bizde? Кардардын укугун бузганга жатпайбы ушул сыяктуу? Ар бир банктын өзүнүн колдонгон карта системалары болот. Өзүнүн банктын сырткары учурда ал кандайдыр бир кошумча чыгымдарды талап кылгандыктан ошондой комиссиялар алынат. Ал эми Кыргызстандын ичинде Элкарт улуттук системасы бар. Ал жерде комиссия андай жогору эмес. Мисалы 0,6% жогору эмес. Мисалы 1000 сом которууга банкоматтан акча алуу болсо 6 сом чыгым бар. Андан тышкары кызматташтык топтору бар банктар. Кээ бир банктар өз ара 4-5 банк биригүү менен кызматташтык топ түзүшөт. Достук топтору, алар бири-биринен эч кандай комиссия алышпайт. Ошол карта алууда, эсеп ачууда ошол банктын ошол шарттарын таанышып чыгуу туура болот деп ойлойм. Ошол эле учурда мисалы ири көлөмдөгү ошол банк картасы менен акча ала турган болсок, айрым учурда кем белгиленген суммадан кем өлчөмдө дагы алып калышыбыз мүмкүн. Көпчүлүк ал нерсеге маани бербейт. Кайра банкка кайрылбайт же ошол демек ушундай система менен катачылык менен минус акча алып калдык депчи. Мындай учурда банк кызматкерлери өздөрү кабарлашы керекпи? Кандай мындай кадамдарга барышыбыз керек да? Өзү байкалган учурда дароо банкка кайрылуу керек. Банк белгилүү бир мөөнөттүн ичинде текшерүү жүргүзөт. Ошол акча алынган банкоматта транзакция деп коет. Ар бир ишке ашкан операциялар ал жерде катталат. Ошонун кайсы ишке ашпай калган же жарым токтоп калган операция бар экенин аныктап, ал эсеп ээси аныкталып, эсебине кайтарылып берилет. Сөзсүз түрдө демек кардар дагы өзү байланыш кызыктар болуш керек. Ошол эле учурда банктан дагы банк өзү дагы белгилүү мезгил аралыгында ал жердеги ашыкча акчаны же кем акчаны аныктап эсебин жүргүзүп турушат. Ал жерде бир далил, факты чогултуп барышыбыз керекпи? Мисалы, мен ушундай учурга кайрылдым. Жок, анын кереги жок. Себеби ал жерде бир балким чек чыгарып берсе, чекти көтөрө барыш керек деген сыяктуу. Ал жоготуп алса деле эчтеке эмес. Себеби ал жердеги системада бардык операциялар сакталат, ал жерде жоголуп кетпейт.
Ошол эле учурда мисалы азыр биз электрондук кызматтар, банктардын электрондук кызматтары боюнча сөз кылдык. Ушул электрондук кызматтар боюнча керектөөчүлөрдүн, кардарлардын кайрылуулары, сунуштары же арыздары болсо Улуттук банк өз көзөмөлүнө ала алабы? Сөзсүз түрдө болот. Биринчи кезекте ошол кызмат көрсөткөн банкка жазуу түрүндө кайрылуу керек. Эгер ал жерде кандайдыр бир жетекчилик арыз кабыл алуудан баш тартса, ар бир филиалдарда, коммерциялык банктардын өкүлчүлүктөрүндө даттануу китепчелер болот. Көз көрүнө турган, кардар көрө турган жерлерде илинип турган болот. Ошол жерге жазуу түрүндө жазып кайрылып таштап кетсе болот. Ушундай түшүнбөстүктөр же бир кайрылуулар же бир нааразычылык келип чыкса, сөзсүз түрдө коммерциялык банктардын өзүнө кайрылышыбыз керек деп атасыз. Болбо эгерде ушул жагдай ишке ашпаса, анда Улуттук банкка депчи. Улуттук банктын мисалы бир балким акысыз телефон чалуу кызматы бардыр же электрондук сайт иштейт ушул боюнча. Электрондук сайтыбыз иштейт. 3w.checkit.nbkr.kj сайтына кайрылса болот. Андан тышкары мейл nbkr.kj электрондук почтасына да кат жүзүндө кайрылса болот. Анан Ош шаары, Ош областында жашоочулар үчүн Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгына 48392 номерине чалып маалымат алса болот. Коммерциялык банктардын кызматтарын пайдаланууда керектөөчүлөрдүн укугу Жарандык кодекстин негизинде корголот. Алсак акча которуу кызматтары үчүн коммерциялык банктарга кошумча төлөм 1%дан жогору болбосу кажет. Эсептен ашыкча акча алса жана бул сыяктуу мыйзамсыз аракеттерге туш болсоңуз, анда сиз кызмат көрсөткөн банкка жазуу түрүндө кайрылыңыз. Мындан тышкары банктагы даттануу китепчесине арыз сунуштарыңызды жазсаңыз болот. Мыйзам боюнча сиздин билдирүүңүз 30 календардык күндүн ичинде каралууга тийиш. Эгерде коммерциялык банк тарабынан жооп келбесе, Улуттук банкка кайрылыңыз. Улуттук банктын кардарларды күнү түнү колдоо борборунун 0312 664 325 0312 637 696 номерлери иштейт. Ошондой эле 3w.checkit.nbkr.kj сайтынан керектүү маалыматтарды ала аласыз. Ошол эле учурда азыр эми бул суроолор биз тараптан даярдалган, жарандардын пикирин эске алуу менен даярдалды. Негизи ушул силер кардарлардын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында түрдүү ушул кырдаалдарды иликтеп, аларды жөнгө салып, жарандардын арыз муңдарын текшерип жүрөсүздөр да. Негизи ушул баягы банктардын кардарлары көбүнчө электрондук кызматтарды пайдаланууда эмнеден аксашат, кайсыл жагдайларда аксап жатышат жана эмнени мындай түшүнүп жолго салыша элек, анан сиз эмне дейт элеңиз ушул жарандарга жалпы маалымат? Эмнелерди эске алышыбыз керек да? Бул банк менен кардардын ортосунда кызмат алышуу бул жарандык келишим болуп эсептелгендиктен, сөзсүз түрдө келишимди туура окуп чыгып, таанышып, өзүн кооптондурган жагдайлар болсо, аны четтетүүнүн аракетин кылуу керек. Эгер мүмкүн болбосо, ал кызматтан баш тартуусу зарыл. Өтө шашылбоо керек. Анан финансылык сабаттуулук дагы маанилүү ролду ойнойт бул жерде. Эгер көп учурда ошол өзүнүн укугун билбегендиктен, келишимди окубагандыктан көп маселелер жаралат. Андан тышкары өзүнүн карта эсеби боюнча же болбосо телефондук тиркемелер тууралуу маалыматты үчүнчү жактарга бербөө керек. Мындай ишеничтүү эмес сайттарда телефондо кирбөө керек. Себеби ар түрдүү маалыматтарды жөнөтүлөт, сайттар WhatsApp аркылуу киришет. Баягы өзүнүн жеке маалыматтарын башка тарапка алдырып жиберишет. Акча которушат, андайда кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы, жарыялар берилет, арзан товар сатам, башка сыяктуу, же лотерея ойнотулуп жатат, сиз утуп алдыңыз сыяктуу кызыктыруучу жолдор менен алдоого аракет кылышат да шылуундар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ишендүү гана булактардан маалымат алып, эгер кандайдыр ошондой бир күмөн санаа болсо, ошол кызмат көрсөтүүчү банктын официалдуу сайтына кирип же телефон борборлору болот, атайын 24 саат кызмат көрсөтүүчү. Ошолорго кайрылып, алар ишенимдүү болгондон кийин ал кызматтарды пайдаланса болот. Ошол биздин адис айтып өттү, эң биринчи кезекте сиз ошол банктар менен кызмат түзүүдө келишимге абдан маани бериңиз. Ошол эле учурда
жогоруда айтып өттү, баягы банктардын кошумча кызматтары, маселен бири-бириңизге акча которуулар болсо, сөзсүз бир тараптан төлөнөт деген сыяктуу эрежелерди эске алыңыз. Ошол эле учурда электрондук кызматтар аркылуу акча которуу, акча алууда сөзсүз түрдө жарандын которгон, жарандын аты жөнүн, эсеп номерин, кылдат маани бериңиз деп эскертип өттү. Бул да болсо ошол сиздин керектөөчүлөрдүн өз укугун сактоону билгени бир кепил болуп берет экен. Мындайча айтканда, сиз көйгөйгө туш болбойсуз, сиз электрондук кызматтарды көйгөйсүз, жеңил, ылдам ишке ашыра аласыз деп. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз ушул жарандарга кыска, анык, так маалымат бергендигиңиз үчүн. Эсиңиздерге сала кетели, урматтуу достор, дагы бир ирет биз бүгүн Мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышында ушул банктардын электрондук кызматтары боюнча сөз кылдык. Ал үчүн бизде студияда Адис Нургазы Келдиев, Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнүн жетектөөчү инспектору болду. Сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар.